Кыргызстандын түндүк аймактарын көмүр отуну менен камсыздап келе жаткан Кара Кече көмүр кени быйыл сезонду жылдагыдан эрте баштады. 2024-25 жылдарга жылытуу сезонуна 950 000 тонна көмүр казуу милдети коюлган. Карьерде учурда 466 адам иштеп, күнү-түнү 2 сменде топурак тазалоо, көмүр казуу жумуштары менен алек. Бизде азыр Кара Кече кесиминде азыркы күнгө жумуш токтобой жүрүп жатат. 2 смен менен жумуш иштелет, 15 күндөн вакта менен жумушту алып барып жатабыз. Негизделген график план менен жумушту алып келип жатабыз. Эмгек жамааттын иши жогорку деңгээлде уюштурулган. Жумушчуларга техникалык коопсуздук чаралары каралып, медициналык тейлөөдөн өз учурунда өтүп турушат. 4 маал ысык тамак берилет, айлык маяналары жакшы төлөнөт. Мен иштеп атканыма бул жерге 7 жыл болду. Жакшы, шүгүр, азыркы убакка 42-43 чейин алам. 15 күн иштейбиз, 15 күн үйдө болобуз. Ден ночь иштелет. Bir күнү денге чыксак, bir күнү ночь чыгып иштейбиз. Жумуштан болсо, бир азыркы учурда 310 киши болуп атат. Ден ночь болуп бөлүнөт 2 сменге. Денден болсо 6 повар тейлейбиз. Жумуш жеңил, баардыгы талапка жооп берет, баардыгын жакшы, жетиштүү деп айта алам. Айлык маяналары убактысы менен берилип жатат. Ушул оор шартка байланыштуу, тоолуу аймакка байланыштуу биз жанагындай кошумча жөлөк пулдар дагы берилет. Мыйзамга ылайыктуу баардык кошумчаларын төлөп берип жатабыз. Буга чейин жыл сайын жай айларында карьерде жумуш токтоп калчу. Быйыл кенчилер жай айында бир да күн токтобой иш алып барышып, коктулардан түшкөн сууларды нукка салып, көмүрдү топурактан тазалоо жумуштарын графиктен кечиктирбей жасашты. Ошону менен бирге жаңы эле лицензия салынган батыш карьерин жандандырып, көмүр берүүгө даярдап коюшту. Быйыл Кара Кече мекемесинин кабыл алган иш мерчемдерине ылайык мектеп, бала бакча, мечит, медициналык мекемелерге көмүр отунун түшүрүү эрте башталды. Өткөн жумада Кара Кече көмүрүн жеткирүү иштери Нарын районунун айылдарында башталды. Бүгүн 10 августта ошол Нарын областынын Нарын районуна караштуу Учкун айыл өкмөтүндө Жыланар айылынын калоочусу атындагы орто мектебине ушул кышка даярдануу боюнча алгачкы көмүр түшүп атат. Жалпы 72 тонна түшүш керек. Анын 25.800 бүгүн түшүп атат. Удаалаш эле келет деди. Жылдакы караганда рахмат, эрте түшүп атат. Кыргыз көмүр ишканасынын Кара Кече филиалында көмүрлөр келип атат. Алгачкы жакшы көмүрлөр экен. Рахмат, ыраазычылык. Ошондой эле Жумгал районунун айылдарындагы социалдык мекемелер көмүрү менен камсыздалып жатат. Кара Кече филиалынын жетекчисинин айтымында жалпы түндүк аймактарынын социалдык мекемелеринин көмүрү менен камсыздоо жумуштары август-сентябрь айларында жыйынтыкталып күтөт. Кыргыз көмүр ишканасынын Кара Кече филиалынын менен түзүлгөн келишимдин негизинде социалдык мекемелердин баарына көмүр түшүп атат. Мектептерге, садиктерге, мектеп-балаларга көмүрлөр түшүп атат. Мурунку жылга караганда быйыл түзүлгөн келишимдин негизинде эрте түшө баштады. Былтыр сентябрда баштасак, быйыл уже августтун ортосунда эле уже көмүр тартылып келип атат. Көмүрлөрдүн качествосун көрүнүп турат. Печкага жакканга ылайыктуу кезек көмүрлөр. Кыштын камын эрте көргөн Кара Кечеликтер күн жылууда мамлекеттик мекемелердин баарын көмүр менен камсыздап бүткөн соң Борборус Бишкектин жылуулук энергия борборуна көмүр жөнөтүп баштамакчы. Бул боюнча атайын график белгиленген. Андан тышкары жалпы эле көмүр сатып алууну каалаган кардарлар үчүн быйыл чыгыш, борбордук жана батыш карьерлеринде арбын көмүр даярдалды. Кыргыз көмүрү мамлекеттик ишканасынын басма сөз кызматы.